Учурда биз Базар Коргон районунун Борбордук аянтында турабыз. Бул жерде жаңы жылдык балаты орнотулган, бирок кечээ түнү аталган балатыны белгисиз жарандар өрттөп кетишкен. Эртең менен 5:40 чамасында Базар Коргон райондук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгына балатын өрттөнүп жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Мындагылар балатыны атайлап өрттөшкөнүн болжолдошууда, себеби бул челен бөтөлкөнүн ичинен бензин жыттанып, анан балатынын ичинен ошол желен бөтөлкөнүн капкагы турганын айтып атышат. Бул боюнча райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазылып, кылмыш козголоорун мындагылар айтып атышат. Эске салсак, өткөн жылы да жаңы жылга саналуу күндөр калганда борбордук балатыны өрттөп кеткен учур катталган болчу. Азыр жергиликтүү бийлик мунун үстүндө иш алып барып атат. Бүгүн кечке чейин балатын кайрадан ордуна кылып коюуга аракеттер көрүлүп жатканын айтып атат. Шаар тургундарынын майрамдык маанайы түшпөсүн деп, атайын убактынчалуу болсо да мындай материал менен атайын тосуп турууну туура көрүшкөн. Мындагылар бүгүн Базар Коргон шаарында майрамдык кече өткөрүлөрүн айтып атышат.